Көрүүчүлөр, жаңы гана биз 5-каналда эмгектенген кадр сыртында жана кадр алдындагы алып баруучу журналист дегеле режиссерлорду менен жакындан таанышууга үлгүрдүк десек болот. Эми эмне демекчибиз? Албетте биздин куттуктоолорун кабыл алдык. Биз дагы жалпы кесиптештерди биз деле иштеген эмес, ушундай бардык республика боюнча иштеген жалпы кесиптештерди куттуктайбыз. Туура, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми азыр биздин студиябызга биздин кичинекей кесиптештерибиз дагы келип калды. Тааныштырсак. Ооба, биздин келечегибиз болгон ушу баарын билгим келет берүүсүнүн алып баруучулары Канат Дилдедосов жана Камчыбек кызы Калзат. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Ассалам. Алейкум ассалам. Кандай жашоо? Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Канчадан баштап ушу теледе алып баруучу болуп иштеп атасыздар? 3 жыл болду. Сизге 3 жыл. Барганыбызга. Менин алып барганыма Канаттан бираз эртерээк келгем. Ошон үчүн 4 жыл болду. Сизге 4 жыл. Сизге 4 жыл болду. Буйруса азыр эле ушундай даяр кадрсыздар, даяр дикторсуздар, буйруса келечекте дагы ушундай чоң дикторлордон болот деген ишеничтебиз. Ошого биз ишенебиз. Туура. Ал эми жумушуңардын эмнеси жагат силерге? Мага болсо жумушунан алып барган сайын бүт баарын билгени билип анан ошол сайын жагат. Алып барган сайын бүт баарын биле баштайм. Азаматсың, а сизге? Мен өзүбүздүн көрсөтүүсүн аты баарын билгим келет болгондуктан мен ошол баарын билгим келет көрсөтүүсү аркылуу баарын билип атам деген ойдомун. Алып барганым жакшы жери бул мени баардыгы таанышат, баардыгы келип алып сен баарын билгим келет деп калзатсыңбы деп тааныгандары мага аябай жагат. Эң сонун. Жакшы, азыр болсо сиздерден сураналы, мындай чыныгы эфирде отургандай кылып, бул жак камераны карап учурашып берсеңиздер болобу? Саламатсыңарбы, сүйүктүү достор. Салам достор. Биз силер менен көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Калзат, бүгүн эмне кылайлы? Бүгүн биз 5-каналда коноктобуз. Макул. Азаматсың. Баракелди. Мына ушинтип камерадан коркпогон биздин келечегибиз болгон Канат менен Калзат студиябызга келди. Сиздер Баластан ушу каналында иштейсиздер, э? Ооба. Ал эми сиздер өзүңүздөр канчадасыздар? Жашыңыздар? Канча жаштасыздар? Мен өзүм 15 жаштамын. Мен 7 жаштамын. 3 жашыңыздан бери демек иштеп келаткан турбайсызбы? 4 жашмын. 4 жашыңыздан бери, эң сонун экен. Ал эми окуудан тышкары, ушул алып баруучулук кызматыңыздардан тышкары дагы эмне менен алектенесиздер? Мен дагы бош болсом апама жардам берем, анан кийин клиптерге тартылам. Апаңызга кантип жардам бересиз? Апама үйдө эме болгондо кетип калганда үйдү жыйнап жардам берем. Эң сонун. Сизчи, Калзат? Мен болсо ошол алып баруучулуктан тышкары ырдайм. Радиодо дагы алып барам. Радиодо эмнени алып барасыз? Радиодо баягы Балдар ФМ деген программа бар. Ошол жерде Бал суроо деген уктуруу бар. Ошол жерде ар кандай жанакы жылдыздарга суроо берип алып барам. Келечекте ким болгуңуздар келет? Мен болсо келечекте президент болгум келет. Азаматсыз. Мен болсо келечекте журналист жана диктор болгум келет. Эң сонун экен. Президент болгондо деле диктор болуп иштей бересизби? Мындай Убакыт болуп калса, мага чейин көп эме окуу, анан кийин жакшылап иштеп, анан кийин президент болом. Азаматсыз, жакшы тилек жарымыбыз, президент болуңуз. Ал эми биздин кичинекей бөбөктөр эмне жөнүндө кыялданат болду экен? Кыялыңыздар тууралуу билгибиз келип атат. Мен тезирээк чоңоюп, журналист болуп тезирээк ар кандай жаңылыктарды, маалыматтарды элдерге айтып бергим келет. Мени азыркы учурда баардыгы таанып жатышат. Ошого мен аябай ыраазымын. Ал эми сизчи, кыялыңыз кандай? Мен болсо президент болуп, анан кийин Кыргызстанды мындай эмес, башкача чоң кооз кылып оңдогум келет эртечи. Азаматсың. Эң сонун экен. Президент боло турган бала Кооз экен, болуп оңдогум келет деп калдың. Чет мамлекетке чыктың беле? Кыргызстанды башка мамлекет менен салыштыргандай. Жок, чыга элекмин, ага чейин кооздап эме кылайын. Ошо Башка өлкөлөрдө кылып, кооз кылып. башка өлкөлөрдө булар баарын билгим келет программасынан көрүп турушат. Анан кийин ошондой болсо деген жакшы кыялдарыңыздар бар да, Ошо кыялдарыңыздар ишке ашсын. Кайсы сабакты жакшы көрөсүздөр? Мен боюнча кыргыз адабият, математика жана кыргыз тилди жакшы көрөм. Мен болсо математика, жазуу, анан кийин дагы сүрөттү жакшы көрөм. Сүрөт тартканды жакшы көрөсүз. Сүрөттү жакшы тартасызбы? Өтө эле анча тарта албайм.
бирок аракет кыласыз. Эртең менен канчада ойгоносуңар? Эртең менен мен 8:30 ойгоном, а бүгүн болсо 5:30 ойгондум. Сизчи? Мен 7-6-ларда ойгонум. Эң сау. Сиз ошондо канчанчы класс болуп калдыңыз? Мен 1-класс болдум. 1-класстагы балдар, кыздар сиз менен сүрөткө ой бул алып баруучу бала менен сүрөткө түшөлү деп. Чоңдору кээде түшүшөт. Сиз мененчи? Мен менен деген болсо көп жылдан бери алып барганыма байланыштуу. Бардыгы менин кол жазмамды сурап, аркаман чуркашып сүрөткө түшүшөт көбүнчө. Автограф сурашат. Көбүнчө кыздарбы же балдарбы? Бир топ эле көрөрмандарды чогултуп калган турбайсызбы? Ооба, көбүнчө эжелер, балдар, кыздар бар эле. Негизи ушундай алып баруучу болгон кесиптин бир жакшы жери сизди мындай туугандарыңыз сизди көрбөсө дагы мындай өзүңүз мененчи теледен көрүшөт да анан көп сагынбайт. Ошондой учурлар болобу? Ооба, ошол чоң энем, тайнем, тайтамдар ар бир айылда жашашат да. Ошол ар бир кошуналарына, туугандарына мактана беришет. Менин ушундай неберем алып баруучу деп. Ал эми биздин кичинекей бөбөгүбүз сени биз клиптерден көрүп калдык, видео клиптерден. Ал жактан ушундай бир образга кирип кайгырып аткан учурларың бар экен. Ал учурларды кандай эпке келтирдиң? Же сага айтса эле сен образга кирип кетесиңби? Мага мындай аткар деп айтышат. Ошондо мен мындай темасын угуп, анан кийин өзүм аткарам да. Ыйла десе ыйлайсыз, күл десе күлөсүз. Азаматсыз бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен сиздерди дагы куттуктайбыз. Сиздер дагы ушу жалпы байкелериңерди, эжелериңерди, негизи эле ошо теле жана радио жаатында иштеген кесиптештериңерди куттуктасаңыздар болот сиздерге. Эркин микрофон. Сиз баштаңыз. Мен КТРК теле радио берүүсүнүн эже агайларыма, оператор, режиссер, редактор эже байкелеримди чын жүрөктөн куттуктайм. Ар дайым ден соолукта жүрүшсүн, оорубашсын демекчимин. Айтпаңыз Анан келсин. болсо досторума, КТРКдагы эжелерге, тайнем тайтамдарга, анан болсо бөбөктөрүмө, эжелериме чын дилимен ысык салам айтам. Чоң ата, чоң апаларгачы? Аларга да айтам. Азаматсыздар, баракелди. Келечекте кыргыз элин үмүттөндүргөн эң мыкты алып баруучулардан болушуңузга тилектешпиз. Чоң рахмат сиздерге. Ар дайым мына ушул программаңыздын алкагында баарын билгим келет дегендей көп нерсени билген, кыргыз элине салымын кошкон эң мыкты инсандардын бири болушуңуздарга тилектешпиз. Чоң рахмат сиздерге. Келип бергениңиздерге рахмат. Телевиденияны таштабаңыздар, макулбу? Сиздерден буйруса келечекте ушундай жакшы алып баруучулар, алдыңкы дикторлор чыгат. Биз ошого ишенебиз. Бүгүнкү байрамыңыздар менен сиздерди дагы куттуктайбыз. Эң башкысы ден соолугуңуздарды жакшы караңыздар. Мектепте